Экологиялык таза түшүмдүүлүктү өндүрүү табияттын тирүү организминен көз каранды. Өзүбүз лабораториялык шартта азыктандырабыз, шире менен азыктандырабыз. Талаага чыкканда шире менен азыктанат. Жана мына жерде көрүп жатасыздар. Айыл чарба талааларын зыянкечтерден коргоо үчүн жылына миллиондогон курт кумурскаларды өндүргөн биолаборатория. Кесипти мыктар кылап, келечектен үмүттөнгөн Индир айым. Өсүмдүктөрдүн жашоосу менен адамдардын жашоосун мен салыштыргым келет деген ой менен мен сочинение жазсам, мен да ошондо орус тилчи эжекем абдан күлгөн да. Это разве можно деп. Ошондо мен абдан капа болгонмун. Менин ички дүйнөмдү түшүнбөгөндүктөнчү. Азыр ойлоп атам, ошондо мен туура эле жазган экенмин. Шарттын жоктугуна карабай 34 жылдан бери жападан жалгыз биолабораториянын ишмердүүлүгүн жүргүзгөн адистер. Шаардын чет жакасындагы органикалык айыл чарба департаментинин лабораториясы 34 жылдан бери сакталып ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Энтомофаг аркылуу биолабораторияда курт кумурскаларды жок кылуучу чиркейдин түрлөрү багылат. Лабораторияда органикалык айыл чарбасы үчүн 4 түрдүү энтомофаг жана 2 өндүрүштөгү дары жасалат. Эң универсалдуу жандык катары алтын көз көпөлөгү жүгөрү жана дан эгиндерин зыянкечтерден коргоо үчүн сатылат. Алтын көз көпөлөгү ар бир үйдүн айланасында талааларда кездешет. Дыйкандар үчүн пайдалуу көпөлөк өсүмдүктөргө түшкөн шире жана бит менен азыктанат. Аны менен бирге зыянкечтердин жумурткасын жок кылып табигый жол менен түшүмдүү дарылоого колдонулат. Чиркей 1987 жылдан бери биолабораториялык шартта көбөйтүлүп 15 күн ичинде жетилет. Личинка банкада өндүрүлүп кургатылган алма менен азыктандырылат. Адамдарга зыяны тийбейт. Органикалык айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө биологиялык ыкмалы менен биздин пайдалуу энтомофагтарды биз азыркы учурда биздин мекемеде 4 түрдүү энтомофагты биз көбөйтөбүз. Жана 2 түрдүү биопрепараттарды чыгарабыз. Ошолордун ичине биздин биринчи энтомофагыбыз злата глазка болот. Злата глазка бул алтын көз. Мынаны сиздер талаада көрөсүздөр. Бул талаада кечиндеси мына жарыкка келет дагы зыянкечтин тукуму менен азыктанат, гусеницасы менен азыктанат, биринчи, экинчи возрасттагы жана шире менен жана көк биттер менен азыктанат. 4 түрдүү нерсе менен азыктангандыгы үчүн биз мына алтын көздү универсалдуу энтомофаг деп айтабыз да. Бул биз зыянкеч эмес, бул пайдалуу энтомофаг, пайдалуу курт кумурскаларга киргендиктен буну биз өзүбүз лабораториялык шартта азыктандырабыз, шире менен азыктандырабыз. Талаага чыкканда шире менен азыктанат. Жана мына жерде көрүп жатасыздар. Мына жерде агак болгондорду көрүп атасыздар. Бул зыянкечтин тукуму. Барат да булар тукумдан гусеница болуп чыккандан кийин булар ошол гусеницасы зыянкечтин тукуму менен азыктанат да. Тукуму менен азыктангандан кийин булар чыккандан кийин дагы чоңойгон сайын булар чоң нерсени жеп, тила менен, ширелер менен азыктанат да. Булар талаага барганда зыянкечтер мөмөнү, жалбырактар менен азыктанып аткан болсо, булар ошол жегичтер менен ошолордун жумурткасы менен ошолордун гусеницасы менен азыктанган энтомофаг болуп эсептелет. Азыркы күндө буну абдан дыйкандар, фермерлер жакшы иштетишет, ширелерге иштетишет, кылкагын дан эгиндердин пахталарга иштетишет. Жана алма бактарактарда абдан быйыл көп иштетилди. Быйылкы жылы биздин злата глазка абдан жакшы иштеп берди дыйкандарга. Тукумдары бар злата глазканын. Ошол тукумдарын алып туруп, мына жака көбөйткөнгө для производства биз коебуз. Бул жерде койгон убагыбызда аларды гусеница болуп чыкканда аларды азыктандыруу үчүн буларга зыянкечтин тукумуну салабыз. Тукум менен азыктанышат, андан кийин биз ширени беребиз. Шире берип, андан кийин васкомоль деген биз зыянкечтин куртуну багабыз дагы. Ошол чоңойгон 5-6 возрасттагы ичинде гемолимфасы менен чоңойгонду булар азыктанышат дагы. Мындай болуп, кайрадан мындай злата глазка болуп, имага болуп чоңойгондон кийин аларды баардыгын мындай банкага топтоп алабыз дагы. Мына топ банканын ичинде анын дагы аларда жашоо процесси, улануу процесси жүргөндө мындай шире менен азыктандырабыз, бал менен азыктандырганыбыз
караганда булар 10 күн 15 күн ичинде кайрадан дагы тугум ташташат. Тукумду таштаганда кайрадан биз дагы мынтип көбөйтүп алабыз. Мынанын ичиндеги алмакактар көрүп атасыздар. Бул жерде для каннибализма коюлат. Бирөө булар дагы жырткычтардын арасына кирип кеткендиктен мынабы алма кагынын арасынан бири-бири менен жолугушуп калбоо үчүн, бири-бирини жеп койбош үчүн мындай алма кагыны коебуз. 600 000 дана 600 000 дана тукуму талаага коюлду быйылкы жылы. Быйылкы жылы коюлду. Ошолорду буну жумурткасы менен коебуз. Мына златоглазканын өзүн койсок дагы болот, бирок өзүн койбогонубуздун себеби булар тукум коюп туруп эле өлүп калышат да. Ал эми зыянкечтин тукумун койгон болсок, гусеницасынан баштап ошол имагага чейин көп зыянкеч менен күрөшөт. Ошондуктан биз тукумуну талаага коебуз. Биолабораторияда статрога курту дагы бар. Жумуртканы чоңойтуу арпанын ичинде ишке ашат. Арпа данынын ичине зыянкеч куртунун личингасы жайгаштырылып көпөлөк болуп жетилет. Андан соң көпөлөктөр строгалык аппаратка салынат. Габрабракан энтомофаг көпөлөктөрү жүгөрүнүн ширеси жана помидордогу зыянкечтердин тукуму менен азыктанат. Габрабракан көпөлөгү дагы зыянкечтердин тукумунан лабораторияда өндүрүлөт. Атайын банкаларда габрабракандардын 100 данасы 1000ге чейин көбөйтүлөт. Буйрутмага жараша 300 000 көпөлөк сатылган. Эң жакшы көргөн энтомофаг болуп эсептелет габрабракан. Бул июнь айынын акырында жана июль-август айында коюла турган биздин энтомофагыбыз болуп эсептелет. Бул биздин энтомофаг 60-70 түрдүү зыянкечтин 6-5-6 возрастта гусеницасыга өзүнүн тукумун коет. 5-6 возраст 1 сантиметрдей болот курттар. Кукурузный мотылёктордун эмесине куртуна 5-6 возрасттагы томатный мольдун 5-6 возрастта азимая хлопковая совка дегендер ошолордун 5-6 возрасттагы мынабы эмесине курттарына өзүнүн барып тукумун коет дагы. Ошол жерде анан кийин өздөрүнүн эмеси өсүп чыгат. Мынау жерде көрсөңүздөр, биз биринчи бул габрабраканды өндүрүп алуу үчүн габрабракандынга биз зыянкечти өстүрөбүз восковой мольдучу. Ошол восковой мольду биринчи эмес 5-6 возрасттагы куртуну чоңойтобуз дагы, мерва менен чоңойтобуз, макаронду кайнатып беребиз, сахар кошуп беребиз, ага майды кошуп беребиз жана каннибализм болбошу үчүн мына жерде көрүп атасыздар, мерванын арасында алмакактар бар. Ошол алмакактарды буларга благоприятный ыңгайлуу шарт түзүп бергенден кийин бизге зыянкечтин курттары чоңойгон убакта биз аларды 100 дана кылып мындай банкага терип алабыз. Мындай банкага 100 дана кылып мындай жерде көрүп атасыздар. 100 дана кылып мына курттарды койгонбузда алар мындай ак кагаздагы гармошкага чыгышат да. Гармошкага чыгышкан убакта мына габрабракан болуп эсептелет. Габрабракандын 30 самкасыны, 30 самецин теребиз дагы 100 дана восковой мольдун үстүнө салабыз мына гармошка менен. Гармошкага мына көрүп жатасыздар. Гармошкада бардыгы үстүнө азык издеп чыккан убакта биздин габрабракан самка, самец, самкалар болсо өзүнүн тукумун таштайт. 18-20 күндө ушулардан жетилип чыгат дагы габрабракандар 18-20 данага чейин габрабракан көбөйөт. Мына 100 дананын ичинде 1000 дана габрабракан көбөйүп өсүп чыгат. Мына жерде кантип мына курттун ичиндеги гемолимфасы суюктуу абалда, биздин каныбыз сыяктуу суюктуу абалда бозгуч болот да, ошол менен азыктанган убакта куртту парализация этилет дагы, жансыз абалда болгон убакта биздин мына габрабракандын самкалары келип ушул жерге өзүнүн тукумун коет. Биз ушинтип лабораториялар шартта габрабраканды көбөйтүп алабыз. Биолабораторияда үшчандыктан өзгөчөлөнгөн жөргөмүштөргө каршы амблисеюс деп аталган майда чиркейлер дагы көбөйтүлөт. Амблисеюс жандыгы табияттан жөргөмүштүн душманы болуп саналып, личинкасынан баштап жөргөмүштүн өзү менен азыктанат. Көбүнчө пактага колдонулуп 100% чейин натыйжалуулугун берген. Жандыктар Кара Суу, Араван жана Баткен облусунун Кадамжай райондорунда сатылууда. Жөргөмүштөрдүн табигый душманы болуп эсептелет. Тукумунан баштап жөргөмүшүнө чейин бардыгыны жейт. Амблисеюс табигый душман болот. Хлопчатникке түшкөн, пактага түшкөн паутина клеш
терди бардыгын жок кылат. Азыркы күндө эффективдүүлүгү Кара Суу Арабан району боюнча 100% көрсөтүп жатат. Алмаларга түшкөн желилер бар. Ошолорго дагы жөргөмүчтөр түшкөн болсо, ага дагы абдан жакшы быйылкы жылы көрсөткүчтөр көрсөттү. Жана бул пиязга түшкөн трипстерге, клубникага түшкөн трипстер болуп атат. Быйылкы жылы пиязга, клубникага жана пахтага абдан жакшы эффективдүүлүгүн көрсөттү. Ошондуктан муну биз лабораториялар шартта көбөйтөбүз. Амблисевистин азыгы катары акарусту көбөйтөбүз. Ошол акарусту биз амблисевиске жем кылып беребиз дагы. Ошону менен бунун санына биз көбөйтүп алабыз. Мына златогласка ар бир энтомофагыбыз өзүнүн убагы менен коюлат да. Златогласка зыянкечтин тукумуну ала албай калган убакта биз андан кийин дароо эле майдын аягында трихограмма деген энтомофагыбызды кое баштайбыз. Трихограмма деген энтомофагы бул 1 гектар жерге 1 граммдан коюлат жана ушул трихограмма зыянкечтин тукумдарын айыл чарба өсүмдүктөрүнө койгон убакта буну дагы биз коюп үлгүрүп калышыбыз керек. Себептен ошол зыянкечтин тукумуна мыналар дагы трихограмма дагы барып өзүнүн тукумун коет. Себептен ал майдын акырындарда кое баштайт да. Мына жерде карасаңыздар абдан булар кыймылдайт. Буларды 1 граммдан зыянкечтер түшкөн убакта 1 гектар жерге 1 граммдан коебуз. 1ден 2ден түшкөн убакта эгерде көбөйүп 20-30%га чейин түшкөн убакта 1 граммдан 5 граммга чейин, 1 граммдан 10 граммга чейин коебуз. Буларды дагы биз зыянкечтердин тукумуну лабораториялык шартта цитатроганы өндүрүп алабыз дагы. Мындай азыр сиздерге мындай көрүп жатканыңыздарды мындай арпаларды кадимки эле таза арпаны алабыз дагы, буларды да ферментация кылып жумшартып алып туруп, цитатрога деген биздин мына зыянкечтин тукуму бар. Ушул зыянкечтин тукумуну ушунун арасында койгон убагыбызда зыянкечтердин тукуму чыгат дагы мына биздин арпанын ичиндеги дан менен азыктанып, алар чоң болуп, курт болуп чыгышат да. Ошол убакта биз алардын көпөлөктөрүндө дагы мындай цитатрожный цех деп коебуз. Ушул цитатрожный цехтен тукумуну ажыратып алабыз, цитатрога деген. Бул жерде биолигнин өндүрүүчү цехибиз болуп эсептелет. Бул жерде биолигнин бул Excephiala nigrum латынча аты. Мындай маточный культурасын жасап алабыз. Буну черный дрожь деп коебуз, дрожжевой препарат деп коебуз. Бул ачыткыч препарат кыргызчасы. Буну биз өсүмдүктөргө суюк абалында беребиз. Суюк абалында берген убагыбызда ошол суюктуктун составында ферменттер жана өсүү гормондору бар. Бул биолигнинди биз өсүмдүккө 2 жол менен беребиз. Тамыр аркылуу берилебиз, үрөн аркылуу жана өсүмдүктүн үстүн катманда жалбырак аркылуу беребиз. Биолигнин бул фотосинтез процессин абдан жакшыртат, тамыр системасын абдан жакшыртат. Тамыр системасын жакшырткан себеби биздин биолигнинде составында фермент болгондуктан топурактагы эрибей турган минералдарды эритип бергенде ошонун негизинен тамыр азыктанат дагы, тамыр системасы жакшырат. Ошонун негизинен дагы өсүмдүктүн өсүүсү дагы жакшы болот, өсүү гормондору бар жана фотосинтез процесси жакшы жүргөндүктөн өстүрүлүп жаткан мөмө жемиштерибиздин даамы, сапаты абдан жакшы болот. 10 күн, 15 күнгө алдын бышырып берет. Биологиялык органдардын бардыгын калыбына келтиргендиктен биздин өстүрүп жаткан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн 20-30%га чейин көтөрүп берет. 1 гектар жерге 15 литр кетет. Органикалык айыл чарба департаментинин лабораториясы 34 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Аппараттык жабдыктар иштен чыгып, адистер кол менен гана өндүрөт. Шарттын жоктугунан дыйкандардын буйрутмасына жетишпей калган учурлар көп болот. Мекеменин биолабораториясында заманбап аппараттар жок болгондуктан личинка өндүрүү көп түйшүк жаратат. Жаш адистер маянанын жана шарттын жоктугунан иштебей, бош орундар толбой калган. Азыркы учурда 5 кызматкер иш алып барса, алардын алды 45 жылга чейин ушул жерде эмгектенген. Жападан жалгыз биолабораториянын кызматкерлери мамлекеттин каржылык колдоосуна муктаж. Ремонт болбогон да, өзүңөр көрүп атасыңар.
что бар жок уже текущий ремонт болбойт, капитальный ремонт требуется. Анан эски оборудованиялар менен иштейбиз, бүт бар оборудованиялар эски. Анан биз ар бир цехта отдельно неме болуш керек да, вот условия болуш керек. Вода обязательно надо. Ысык суу керек болот, потому что основной биз суу менен иштейбиз. Банки надо помыть. Анан мына биопрепараттар чыгарганда эми аябай бизге суу керек болот. Бизде андай нарса жок, аристон жок, суу жок, ушу проблемаларыбыз ушу. Анан ушунда да иштеп атасыңар экен, эски оборудованиялар менен, вы молодцы, анан деп кетти, бирок нема беребиз деди. Они обещали. 2022 жылдан бери азыр проект болуп атат, ошо проектке биз кирип калабыз деген ойдобуз, ишеничтебиз да. Соңку мезгилдерде экологиялык таза түшүмдүүлүккө талап көбөйгөн. Айыл чарбада мөмө жемиштерди сапаттуу өндүрүү жана зыянкечтерден химиялык кошулмаларсыз дарылар менен камсыздоо жанданган. Органикалык лабораториянын башчысы Индира Айменбаева бул тармактын келечекте мүмкүнчүлүк көп экенин айтат. Индира айым жаш кезинде табияттын тирүү организмине кызыгып бул адисти тандап алган. 1993 жылы Борбор калаадагы айыл чарба институтунан билим алган. 1997 жылдан бери кызыктуу кесипти аркалап 2017 жылдан тартып органикалык лабораторияны жетектеп келүүдө. Бир гана тили жок, калганы болсо бардыгы бизге окшоп эле жашайт экен. Аларга дагы тамак керек, аларга дагы азык керек, аларга дагы мындай кылып жакшынакы кылып койсоң, алар дагы сулуу болгусу келет да. Ошондуктан сулуу жаратылышты бардыгыбыз жакшы көргөндөн мен ушул кесипти жакшы эле тандаган мен абдан кубанычтамын. Ушул мекемеде органикага айыл чарба департаменти Ош территориалдык филиалында мен 2017 жылдан бери ушул жерде мен директор болуп шайланганмын жана ушул жерде иштеп келе жатамын. Ушул убакка чейин мен келгенден бери өндүрүш өстү деп ойлоймун. Өндүрүштү өстүргөнгө мен аракет кылып жатам, өзүмдүн күчүмдү кошуп жатамын. Себеп дегенде өзүңүздөр азыр көрүп чыктыңыздар, абдан кызыктуу, абдан ошол табигаттын ушундай мыйзамыга баш ийип, ошол табигаттагы өздөрүнүн душманын эле өздөрүгө кайрадан көбөйтүп берип атканыбызга эч кандай химиянын жоктугу, адамдардын биздин айлана чөйрөбүздө жан жаныбарларга жаратылышка эч кандай зыян келтирбей иш кылып жатканы мен абдан кубанычтамын да. Мен эгерде кандай сунуш бересиз дегениңиздерде айтар элем фермерлерге, азыркы күндө биздин жашоо өмүрүбүздүн узундугуну узартыш үчүн экологиялык таза азыктар менен азыктанышыбыз керек болуп атат. Азыркы күндө органика, бүткүл дүйнө органикага өтүп жатат. А бизде дагы Кыргызстанда да өзүнүн сүйүүчүлөрү абдан көбөйүп, органиканы түшүнүп, органиканын керектөөчүлөрү абдан көбөйгөндүктөн органиканы азыркы күндө фермерлер дагы өстүрүп жатышат да. Ошону алып атып эле биз органика менен азыктанып жатып эле биздин дагы ойлорубуз сергек болуп, эч ким оорубай туруп, химиянын көп болгондуктан оорулар абдан көбөйгөндүктөн экологиялык тазаны азыкты жегенибизде биз дагы оорубай туруп сергек жашоо менен экономикабызды көтөргөнгө аракет кылат эле биздин элибиз жана биздин таза азыктар менен сыртка экспортко дагы чыккан убагыбызда биздин азыктар өзү турушу менен эле органика да. Биздин климатыбыз туура келет органикага, биздин мөңгүнүн сууларын ичебиз, биз органика таза айланма сууларды ичпейбиз. Бизде ГМО жок, биздин Кыргызстанда кирелек ГМО. Ал эми бизде минералдык жер семчиликтин синтездөө күйгүзүү жолу менен чыгарган завод, фабрикаларыбыз жок, абаны булгаган. Ошондуктан биздин климатыбызда органиканы өстүрүүгө абдан бизде мүмкүнчүлүк чоң. Химикатты азыраак иштетип туруп, органикалык жер семчиликтерди берип туруп, минералдык жер семчиликтерди бербей туруп, органикага экологиялык таза азыктарды өндүрүүгө өткөн болсок, биздин Кыргызстаныбыздын келечеги абдан чоң болот. Жана биз ата бабаларыбыз бизге бейпил турмушту өткөзүп бергенде, биз дагы кийинки келечекке бейпил турмушту өткөзүп берүүбүз бизге парз болот делет. Майда иш менен алектенген адистерге стимул бербесе, бул лабораторияда иш токтоп калат. Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан айыл чарбага басым жасайт. Бирок бул тармактагы айрым адистиктер жок болуу коркунучунда турат. Эл аралык рынок таза тамакты талап кылып жатканда, органикалык биолабораторияны жандантуу зарылчылыгы күч. Жылдан жылга кардарларыбыздын өсүүсү, жылдан жылга биздин кардарларыбыздын керектөөсү көбөйүп атат. Жылдан жылга алар түшүнүп билип, гектарларын көбөйтүп, ошол бир эле адамдын артынан 10 адам артынан 10 адам келип отуруп, азыркы күндө мен келгенге караганда абдан бизде кардарлар көп да. Ошол кардарларды биз жетиштирүү канааттандырарлык даражада аларды бизден чыккан
продукциялар менен канааттандыралык, биз аларды камсыз кылышыбыз үчүн бизде биринчиден капиталдык ремонтко муктажбыз. 1987 жылы курулган, ошондон бери биздин мекемеде эч кандай капиталдык ремонт болгон эмес. Жаңы жабдуулар аз жана бизде кадровый система абдан азыркы күндө көйгөй болуп жатат. Кадровый система бизде штатты көбөйтүш керек болуп атат. Көбөйткөн убагыбызда биз ошол фермерлердин көп болгон алардын буйрутмаларын аткара алабыз да. Ошондуктан бизге биринчиден вакансия керек, бизге экинчиден бизге капиталдык ремонт керек жана азыркы заманбап жабдуулар керек. Себеп дегенде бир адам эки адам, үч адам жасаганда азыркы күндө бир эле адам, бир эле убакытты үнөмдөгөн аппаратура, оборудованиялар чыккан. Ошолорду биз алыпкан болсок, Ош облусу боюнча бүт айыл чарба өсүмдүгүн өстүргөн дыйкан фермерлерге жеткизип бергенге аракет кылып атабыз. Себеп дегенде бардыгы эле экологиялык таза айыл чарба өсүмдүгүн өстүргүсү келет да. Ошол эле убакта биз райондорго дагы биз үлгүлүү болуп турган болсок, райондор дагы бизге окшоп биолабораторияларды кургулары келет. Ошолорго дагы курганга жардам берет элек жана өзүбүздүн продукцияларды өзүбүз окутуп, өзүбүз ошолорго үйрөтүп, ошол жердеринде алар дагы даремет таба турган кылып, жумушсуздуктарды дагы жойгонго дагы өзүбүздүн салымыбызды кошсок болот азыркы күндө.